Али ибн Синаны билебиз, билбеген адам жок. Бул ибн Сина деген медицина деген сөз да ибн Синадан келип чыккан негизи. Ошол биздин ата бабаларыбыз негизи мусулман ата бабаларыбыз бардык нерсени ачылыштарды кылып коюп кеткен, баштап берип коюп кеткен, бирок улантыш маселесинде биз уланта албай жатабыз. Буга чөйрөбүз дагы кээ бир дин душмандары башка деп мисалдар келтире беребиз, бирок бардык нерсе өзүбүзгө байланыштуу. Биз аракет кылсак чыгабыз иншалла бул нерселерден, дагы улантабыз ушу илим техникаларды колго алабыз Кудайым буйрса. Бирок ибн Синанын бир окуясы бар. Ибн Сина бампарасат тууралуу да. Ибн Сина жолдо барат экен. Бир кыз көзөдө бир аксакал адамдын алдына бир көзөдө бир нерсени алып келет экен. Аксакалга алып келгенден кийин аксакал карап туруп, бул сен кызматчы болуп иштейсиңби Яхудинин колунда? Сенин кожоюнуң Яхудиби деп суроо берет. Албетте Яхуди деп таң калат. Андан кийин кече акыркы жолу айран ичкен беле бул кожоюнуң дейт. Ооба дейт. Анан ал чыгыш тараптанбы кожоюнуң дейт. Албетте чыгыш тараптан деп таң калат. Бардык нерсени билип алганына таң калган ибн Сина дагы жакындап келип аксакалга бул нерселерди кантип билдиңиз деген учурда мен сизди ибн Сина экениңизди билгеним сыяктуу эле билип койдум дейт да. Бул өтө мүшкүл го, анысына мунусу да качып түштү, өтө кыйын нерсени билип алдыңыз го деген учурда аксакал карап туруп, баягы кызматчы келген учурда колунда дактарды көрдүм, кызматчы экендигин билдим. Жана да мусулмандардын кызматчысы Яхудилер кызмат кылбайт, Яхудинин кызматчысы экендигин билдим. Жана да эки жакта айрандын дактары тийгенин көрдүм. Демек булар айран жешкен кече-кеч, жана оорулууга дагы айранды беришкен. Яхудилердин көбү чыгыш тарапта жашайт. Аны билиш кыйынчылыкка турбайт дейт да. Ошондо ибн Сина карап туруп, анда мени ибн Сина экенимди каяктан билдиңиз десе, ошондо бул аксакал дагы карап туруп, ибн Сина экениңизди ушул окуяга күбө болуп, ушул нерселерди сурап жатканыңыздан билдим. Сизден башка адам муну байкабайт эле, парасат жетпейт эле дейт экен да. Ушундай.